Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинен эмгектенип жүргөн мекендештер, амансыздарбы? Аябай жакшы кабар. Андыктан бул видеону дос туугандар менен бөлүшүп, контакттар менен бардык группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Кимдир бирөөнү тиши ооруп аткандыр, акчасы жетпей аткандыр, пломбаны бекер басып беребиз дейт. Бекер. Эстеп калыңыздар, 25 сентябрга чейин пломбалар бекер басылат. Канча адам келсе дагы Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн бир дуа, бата тилек алалык деп атайын Тарел агалары чакырды. 6 жыл, 7 жыл стажы бар стоматологдор экен. Метро Рижская, площадь Ильичага жакын жерде жайгашыптыр. Бир 10 мүнөткө жетпей, 7-8 мүнөттө басып келсеңиздер болот экен. Жөө, метродон бери. Таганскадан 2 остановка менен келсе дагы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Адрестерин мен азыр коюп жазып коёмун. Парковкалар аябай кандай экенин. Анан жуманын урматына пятница күнү тиш алымдан бекер кылып берелик дейт. Анан бардык услугаларга да бир 15-20% чейинки арзандатуулар бар экен. Караңыздар, бирден жакшы каалоо тилек жазып коелук. Тиштер оорубасын, а? Жүрүңүздөр. Эртең мененки 9-дан кечки 9-га чейин толку запись менен келет экенсиздер. Негизи клиенттер аябай көп болуп кетет. Мындай пломбаларга тиш алууларды бекер кылганда, андыктан түшүнүү менен жазып күтүп турабыз. Өздөрү жооп беришет. Брекеттерден рассрочка жолу менен койдурсаңыздар болот экен. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Işleriniz жакшы? Жакшы. Чын азыр айтканын баары? Чын, туп-туура. Брекетке акция болот, 40% арзандатуу болот. Жана аны бир төлөбөй бөлүп төлөсөңүздөр болот. Эч кандай банктын эмеси кереги жок, документ кереги жок. Бир гана сиздин совестиңиз жана биздин ишибиз. Аябай жакшы экен. Кандай кызматтар көргөзөбүз, кандай болот? Канча стажыңыз бар, өзүңүз менен айтып, эл угуп алсын мына. Менин атым Тарел, менин стажым 6 жыл. Москвада ошол акыркы 5 жылдан бери жумуш кылам. Пломба, удаление, имплантация жана аларга протезированияларды мен заниматься этем. Ошол кызматтардын баарын биз ушул жерде көрсөтөбүз. Аябай жакшы. Ар бир иштетилген жанагыларды өзүнчө стилизация кылып, Ар бир инструмент пакеттелип, пакетке салып, айтып бериң өзүңүз ошолор боюнча. Инструменттердин баары бул жерге замочка алынат, мындай тазаланып, жуулуп, андан сырткары бияктан жуулгандан кийин арчылып, бул жерге келет. Мондай одноразовый крафт пакеттерге салынат. Ар бир инструмент индивидуальный мындай крафт пакетке. Бул пакеттер мондо стерилизация болгондон кийин алдыгыдай болуп, мондо коричневый болуп күйүш керек. Это говорит о том, что инструмент стерильный экендигичи. Андан кийин булар мондай специальный боксто храниться должны. Бокстер болот. И ар бир пациенттин өз алдынча индивидуальный лоток деп коет. Индивидуальный ар бир пациенттин алдына ачылат. Негизи ушул стоматологиядан дагы оорулар жугат. Кандай оорулар жугат, ал неге, кандай зыян? Көбүнчө элдин баары окуган гепатит оорусу менен көп оорушат. Ал гепатит оорунун жугузбаганын бир эмеси ошо инструменттердин таза эмес иштетилгени себеп болот да. Аларды жакшылап стерилизация болуш үчүн моундай автоклав керек. 124 градус, 134 градуска кечиресиздер. Ысытылып, ичинде болгон микробдордун баары стерилизация болот да, мындай айтканда өлтүрүлөт. Аябай жакшы экен. Ошолорду таза кылып, таза карабаса, ошошкон оорулар көбөйөт. И ушундай отдельный эмелердин ичинде сакталыш керек, бана ачык эмес, жабык туруш керек, чтобы чаң-паң үстүндө туруп калбаш үчүн. Аябай жакшы экен. 2 кресло даяр. 2 кресло даяр, 2 врачпыз. Ошо сиздер күтөбүздөр. Шефти айтып коюңар атын да. Шефти. Доктор даяр. Жанагылар бар экен, не деп коет, рентген деп коесуздар могу аппарат да? Рентген аппарат. Андай ары бери баспайсыздар, креслодо отуруп эле снимок кыла беребиз. Фотоаппараттар бар экен сизде. Бул эмне үчүн экен эми? Бул фотоаппарат ар бир пациентте отдельно фотопротокол деп коет. Тиштин акыбалын до, после көрсөтүп беребиз, чтобы биринчи очередь пациенттин алдында биздин качествобуз анык, мынакей толук түрдө аткарылды. Жана сиздер келгенде ушундай работаларды биз сизге чейин кылганбыз, мынакей деп көрсөтө алабыз. Андан сырткары рекол деп коет, бир определенный убакыт өткөндөн кийин до после көрсөтсөк болот да. Мынанча жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 4 жылдан кийин, 5 жылдан кийин пломбабыз до сих пор жакшына турат, мынакей коронкабыз турат.
деп доказательство айта алабыз. Ошол үчүн биз протокол кылабыз. Ошол эми мындай айтканда новый стандарт стоматология. Аябай жакшы экен. Ишиңиздерге ийгилик. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк экен. Бул нерсени эстафета аркылуу башкаларга дагы берсеңиздер болот экен. Алардан тартып берелик мына. Бекер пломба койдуруп алыңыздар, мына акчасы жетпей жүргөн акаларыбыз, чоң эжелерибиз бардыр. Турмушка байланыштуу акчасы жок болуп калган, тиши ооруп аткандар болсо, келсеңиздер өздөрү пломба коюп беришет. Анан жума күнү урматына тиштерден бекер жул берет. Эми мындай экен да, пломбаны бир адамга бастыбы, жума күнү келип муну тишти жул берсе, ага өтпөй калат экен. Бир адамдын бир эле ишин кылып берет туугандар. Ошондон түшүнүп алалык. Анан жазганда патыр-путур болгондо көп смстер жазылып, убагында жооп дагы бере албай калышы мүмкүн. Андыктан карап туруңуздар, ылдыйдан жооп берип барышат булар, ылдыйдан. Жана патырап жазып чалып, жалган мекен деп мага чейин жазып чалып берет го. Бардыгы үчүн буга чейиндан жарнамалар тартып жүргөнсүздөр. Кандай болду эле? Адам жазып өзүчү болбодубу? Аябай көп болду. Бардыгын биз предварительный запись менен карап аттык. Баарын записке жазабыз, чтобы бири-биринин үстүнө минип, мен эрте келдим эле, кеч келдим эле деп мындай живой очередь кылбаганга аракет кылабыз. Баарын предварительный запись кылып, убакыт саатына келсеңиздер, сизди убакыт саатында карап беребиз. Аябай жакшы. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан уурбаңыздар. Андыктан бул видео пайдалуу болду. Мен оюмча, группа контакттар менен бөлүшүп, жакшы комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Каналга катталып кетүү эсиңиздерде чыкпасын. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.